Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен бир аз мурда эле Кадамжайда эл менен жолугушууда Кадамжайдагы бирден бир маанилүү сурма комбинаты жөнүндө сөз козгодум эле. Ал учурда түз эфирде интернетте начар болгонуна байланыштуу анча болбой калыптыр сапаты. Ошого байланыштуу мына азыр номерге келип алып, мен тынчыраак жерде дагы бир баса белгилеп айта кетейин. Кадамжай сурма комбинаты бул СССРдин мезгилинде ушул бүтүндөй Союздук Республиканын мактанычы, бирден бир көзгө басар ырыскысы чоң бир мекемеси болгон. Ал бир гана Кадамжай аймагы эле эмес, бир гана Кыргызстан эмес, СССРда алдыңкы ушул сурма чыгарган завод болгон. Ошону кайра иштеткен. Кадамжайда иш алып барып, миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, миллиондогон доллар киреше тапкан. Мен азыр бир макаладан окудум. 99-жылы 20 миллион доллар выручка түшүптүр. Элестеткиле, бул бир аймактагы ишкана үчүн кандай чоң мекеме, кандай чоң каражат. Мына ушул ишкана акырындап жанагындай кирешеси азайтылып отуруп, 2005-жылы казактар келип инвестор болобуз деп 8 миллион доллар салабыз деп казактар колго алган экен. Ошентип казактар колго алып, анан алар дагы иштете албай 2020-жылы ишкана банкрот деп жарыяланат. Казактар болсо 400 миллион сомдон ашуун карызга батырып кетишкен. Эми муну менен мен эмнени айткым келип атат? Кадамжайга келердин алдында ушул ондогон адам мага кайрылып, сурма комбинаты жөнүндө иликтөө жасап бербейсизби? Бул жакта ушундай башаламандык болуп атат. Бул жакта ушундай биздин наныбыз болгон ишкананын акыбалы аябай чатак дегенинен мен иликтеп чыгууну туура көрдүм. Иликтеп атканда абдан бир кызык жагдайга туш болдум. Себеби дегенде, ошол Кадамжай сурма комбинаты банкрот болгондон кийин ал жерге тышкы башкаруу киргизилет дагы, анан инвестор издеп башташыптыр. Анан инвестормун деп быйыл жайында бир Дуваташ деген компания чыгыптыр. Дуваташ деген компания түркиялык инвестор деп биздин бийлик тааныштырып, атүгүл президент дагы келип көрүп кетиптир. Эми ушул Дуваташ деген компания жөнүндө айта кетейин. Дуваташ деген компания эч кандай түркиялык инвестор эмес. Дуваташ деген компания 2021-жылдын 16-июнунда гана кайрагаттоодон өтүп, кайсы бир түркиялык компаниянын ээлигинде болуп калган. Ага чейин ал кадимки эле кыргыз коррупционерлеринин колундагы компания болгон. Эмне үчүн коррупционер деп атам? Анткени Дуваташтын мурдагы ээлеринен бири, тагыраагы 16-июнга чейинки ээлеринин бири ал кадимки эле жанагыл темир жолдон миллиондорду уурдаган Дашковдун уулу. Дашков темир жолдон ондогон миллиондорду уурдаганын биз иликтеп чыгаргандан кийин улуттук коопсуздук кызматы аны ырастап, ал киши азыр камакта. Ошол түрк инвесторубуз деген Дуваташтын ээлеринин бири Дашковдун баласы. Мынакей. Бул жерден эгер сиздерге көрүнүп турса, окусаңыздар болот. Дашков Даниэль Васильевич деген. Анан дагы бир ээлеринин бири Жантаев Батырбек Темиржанович деген киши. Бул дагы буга чейин биздин Дашков боюнча иликтөөбүздө ат аталган тагыраагы. Ушул киши менен келишип алып, фиктивный тендер өткөрүп, Дашков бир топ миллиондорду чогуу кымырышкан. Жантаев Батырбек Темиржанович деген Болот Темировдун иликтөөсүндө дагы ат аталып, коррупциялык иштерге шектелген. Андан тышкары Сабиров Нурдин Равшанбекович деп дагы жүрөт. Сабиров Нурдин Равшанбекович. Бул кадимки эле президент Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси, азыр бийликчил партиядан талапкерлигин коюп чыгып аткан адамдын уулу. Мына ушул кишилердин колунда болгондо дагы аты күмөндүү иштерге аралашкан кишилердин колунда болгон. Андан тышкары ушул Кадамжай сурма комбинатына президенттин айланасындагы дагы бир таасирдүү адам Арзыбек Бурхановдун тиешеси бар. Чалмакейди чалгандардын бири ошол деп мага арыздангандар катта жазышкан. Анан эми президент келгенде түрк инвесторубуз деп өздөрүн тааныштыргандардын бири мындай көрсөтүп атпайбы? Мынакей. Бул президент.
жанындагы түрк инвесторуна окшоп турабы? Эч кандай түрк инвестор эмес. Ал кадимки эле Икрамжан Илмияновдун айдоочусу. Атамбаев тушунда дагы бийлик менен жакын болгон, Жээнбеков тушунда дагы бийлик менен жакын болуп, биримдиктин талапкери болгон. Эми болсо кезектеги президенттин жанынан орун таап, башын айландырып жүрөт. Көптүн көзүнө кум чача албайсың. Стратегиялык мааниси бар. Стратегиялык мааниси бар абдан зор комбинатты буга чейин казактар талкылап жоготушкан болчу. Ал жерде сурма казган шахтасын сууга бастырып, бердин сырьёсу жакшы эмес экен, биз башка жактан сырьё алып келебиз деген негизде сууга бастырып жоготушкан. Далай кадамжайлык шахтерлор ошонун негизинде жумушсуз калган. Андан тышкарыда кийин заводда тайлаппы же кандай негизде банкроттукка алып келип айтор, жүздөгөн адам жумушсуз калган. Эми болсо сүлдөрү калган заводду кайра Түркиялык демиш болуп бир кыргызстандык эле коррупциялык иштерде атарлашкан адамдардын фирмасына берген атат. Мен ишенбейм, ал адамдар ушул фирмадан чыгып кетип бир түрктөргө карматып койду деп. Дуаташ деген компания мындай чоң иштерди кылып жүргөнүнөн мен таптакыр күмөнүм бар. Буга чейин Бишкек ТЭЦ боюнча айтып чыктым эле. Анан президент Садыр Жапаров пресс-конференциясында реакция кылып, Али Токтакунов дегендер кыйкырып жүрөт, барып көрбөйсүңөрбү, тиги бу деп атпайбы? Барып көрбөй туруп эле мына ушинтип документалдуу факт менен тастап кое турган иштер бар. Урматтуу президент мырза жана урматтуу кыргызстандыктар. ТЭЦ боюнча мен президентке жооп берип кетейин. Ал Hampton Resource Limited деген компания өздөрүн казакстандыкпыз дегени менен Лондондо катталган. Артында кайдагы бир славян улутундагы аялдардын фамилиялары турат. Директорлор аябай алмашкан. Финансылык отчетторун убагында жапкан эмес. Жана бул компания өздөрү 98-жылдан бери иштеп келатабыз дегенине карабастан сайты болгону бир эле барак. Сайтында эч кандай башка маалымат жок. Мындан келди, мына ушундай инвесторбуз деген адамдар, инвесторбуз деген компаниялар, инвесторбуз демиш болуп коюп, чет өлкөлүктөрдүн атын жамынып коюп, Кыргызстанга кирип, болгон ырыскыбызды тоноп кете береби? Биз ушуга жол беребизби? Азыр кеп Кадамжайдагы сурма комбинаты жөнүндө болуп атат. Ансыз дагы таланып сүлдөрү калган заводду буга чейин коррупцияга атарлашкан адамдар келип тоноп кетүүсүнө жол бербешибиз керек. Анткени ал сиздин дагы, биздин дагы эмес, ал жалпы элдин байлыгы. Бүтүндөй дүйнөгө белгилүү болгон биздин зор мурасыбыз. Эгерде бүгүн жакшылап көңүл буруп, ак ниет, каржысы бар инвесторлорго ишенип бербесек, эртең таланып, тонолуп, металлын Кытайдан издеп калышыбыз мүмкүн. Ансыз деле жанагы Дуаташ деген компания инвестиция салат, тиги бу деген менен эч кандай ал жөнүндө мындай смета маалымдалган эмес коомчулукка. Канча акча салат, кантип иштетет, тиги бу андай жөнүндө кеп жок. Болгону Кадамжайда 800, Айдаркенде болсо 1000 орун жумушчу орун түзүлөт деген маалымат гана бар. Мындай кооз сөздөргө ал сурма комбинатындагылар ишенбей калганы көп болду. Кооз сөздөргө негизи мындай ишенбей калганбыз. Кандайдыр бир четкий планын көрсөтүшсүн, четкий өздөрүнүн иш багыттарын көрсөтүшсүн, ошондо да талкууну жүргүзсөк болот. Бирок дагы бир басап айтап кетели, бул Дуаташ деген компания эч кандай түркиялык чоң бизнесмендерге таандык эмес, ал Кыргызстандагы эле 2017 катталган. 2017 катталганы менен өзү кыйратып деле ишти кылган эмес. Бул эмнеден билинет? Бул алардын төккөн салыктарынан билинет. Мынакей. Өзүңүздөр көргөндөй, 2017 3 миллиондон ашык салык төккөн экен. Андан кийин 2018 14 миң, 2019 78 миң, 2020 90 миңге жакын. Анан 2021 кимдердин көмөгү менен чыгып төккөн салыгы 45 миллион сомдон ашыптыр. Мындай күмөндүү компаниялардын иштешине биз жол бербешибиз керек. Буга чейин өзүңүздөр билгендей Чехиядан Liglas деген
кайдагы бир сайда самжок компания келип Кыргызстандын энергетика тармагына 500 миллион доллар салат, антет, мынтет дегенде биз аны текшерип, ал эч кандай 500 миллион доллары жок эле бир дешевый компания экенин, Чехиянын бир айылында жайгашканын иликтеп жиликтеп берген болчубуз. Дагы ошентип алдатып жибербейли. Кийин кеч болуп калат. Кийин бармагыбызды тиштеп калабыз, бирок андан эч майнап чыкпай калат. Ошон үчүн биз бул маселеге көңүл буруп, Кадамжай Сурма комбинаты борбордон алыс деп эле мындай эстен чыгарып салбастан, талапты так коюп, дагы бир жолу шылуундарга алдырып, шылуундардын ээлеп кетишине жол бербешибиз керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.